жрт химия суроосу үчүнчүлүк амин кайсы вариантта берилген дептир. Бизге 4 вариант берилди: А, Б, В, Г варианттары. Анда карап көрөлү. Аминдер деген эмнелер? Амин деген булар электрондук жукту камтыган азоту бар органикалык бирикме. Электрондук жук азотто болуш керек. Мисалы, эмне болот? Ар болуп туруп, NH2 болсо, бул органикалык бир группа. Мисалы, эмне болушу мүмкүн? CH3 болушу мүмкүн же башка узун органикалык группа болушу мүмкүн. Эгер Нге бир эле карбон көмүртек камтылган группа уланса, бул биринчилик амин. Эгер 2 көмүртек камтыган группа, анан бир H болсо, бул экинчилик амин. Эгер буга 3 радикал группа байланышса, анда бул үчүнчүлүк амин болуп эсептелинет. Аминдер боюнча дагы толугураак маалыматты силер биздин билим химия курсунун 10 классынан өзүнчө сатып алып окусаңар болот. Учурда жеңилдиктер дагы каралган. Эми биздин вариантты карап көрөлү. Кайсынысы үчүнчүлүк амин? Биринчи бул цианид группасы, экинчи болсо NH4 боло албайт, бирокта NH1 болуш керек. Же 1 деп жазылып турат. Бул болсо Нге бир эле көмүртек байланышкан, 2 H байланышса эгер, анда бул үчүнчүлүк эмес. Мына 3 жака кеткен, анан бул жерде ар турса, ошондо бул үчүнчүлүк болот. Эгер же бул метанды дагы берген болушу мүмкүн. Ушинтипчи, мисалы, мындай бериши мүмкүн. Бир сызык бул метанды түшүндүрөт, эки сызык этанды түшүндүрөт. Эгер ошол мааниде берген болсо, анда бул мына үчүнчүлүк амин болот. Г болсо, бул амин эмес. Бул цианид группа, бул болсо амин группасы. Туура жообу В варианты.